Ordoğlu Oş Şarı, kulak sal. Yanvar ayının 1'inden 7'sine çeyin. Babır Teatrında Abdullah İmankulov menen Tınar Kurbanaliyev'den жаңы жылға жап-жаңы тамаша концертін тартуулашат. 26 декабрь Баткен, 27 декабрь Қадамжай, 28 декабрь Қызылқия, 29 декабрь Гүлчі, 30 декабрь Қарақұлжа. Майрамдың қатышушылары Рыспек Жантөреев, Түменбай Қолдошев, Равшан Момонов, Жана Ырчығы Зияна, Алыпарочу, Манас Алықұлов. Башталышы 18:00-дө билеттер сатылуда. Ошол эле концерт 8-9 январда Жалабат шаарында Барпы театрында. Мен билем, уағында келіп, мурдарақ келіп, залға келіп, орнын тап, отырып алғандар концерт башталғычақты чыдабай кетет. Біз дағы білебіз, билет түгөнгөн, анан мына бул көшөгөн аркасынан тешиктен минтип, аңдып, карайбыз. Ортолорунда алабулалар отурат, отургучтар, демек ээлери келелек. Biz hazır konser başlayırsak, anan keyin gelip alıp, ornun tappay, nari verip basıp, nervke tiyet deybiz. Geliniz Ece. Жақсы be Ece, mayramınız bilen. Arkanızda balanız mı? Ertere kılap gelmeysin mi? Gelinçeginen boşap çıkışa usul oldu da bunu kudağı. Özgöçö mayram gündörü sel geçirek başlayız. Sebebi degende bilemiz, biz ança mınça keçikkenmenen, ança mınça jakşılap mayramda algandar, biz başlagança bir yakta konser koyup duruşadan. Görüp ataslar, kameralar tartıp atat, televideniye, oşon üçün konser baştalgandan keyin narı veri köp basıp, bunu kameralarga müşahit etpesеңиздер. Ато нар veri basa veresizler, keyin montaj kılganda bırak bolup kalat da. Oşon üçün bularga da kıyınçılık болады. Дағы bir жолу майрамыңыздар менен анда концертибизди баштадык. Сиздер күлө турган жерде, күлүп кол чаба турган жерде чаап жакшылап отурсаңыздар, концертибиз мен ойлойм ошончолук жакшы болот. Алдыңыздарга Тынар Курбаналиев. Abdullah İmankulov. Abdullah. Neme Rahman aka көңөр карыдыңар, болду кылгылатса ишенбейсиңер. Мына өзүңөрдүн зрениеңардын заряды аз келгенсиң уже. Батарейкаңардагы заряд отура баштап тур уже. Болду кылгылам биягы. Abdullah İmankulov кол чагалар менен. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Урматтуу, ордолуу, берекелүү 3000 жылдык тарыхы бар касиеттүү Сулайман тоосунун боорунан алган мен сүйгөн, мен эле эмес, мени менен чоң сахнада жүргөн жалпы кыргыз искусствосунда өзүнүн чоң орду бар инсандар сүйгөн. Мен алар канчалык сүйөт билбейм, мен ушунчалык сүйөм. Мен сүйгөн Ош шаарынын тургундары, бүгүнкү концерттин кадырлуу коноктору, бүгүнкү концертке куш келипсиздер, барыңыздардын Норуз майрамыңыздар менен. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу. Rahmat, rahmat. Bilet kançadan ekan? 300'den bu? Buna. Abdullah göz kakaras 300'den böyle olağız. 600 son buna. Hazır bunlar gelmesi 600'e 5'te kalp edetele. Biletin bağısını 300 somdan kılıp Abdullah menen Tınar akça üçün ölüp kalıp bir de jaman görmеңizdер bizde. Ha? Biz bir yerge akça dep gelgen jokpuz. Jönle tirilik dep gelip odağız bir yerge. Şön üçün Kur'an tirikçiliğin жақсы düşünüş gerek, taraflayın tuğra düşünüş gerek. Biroq men ушунчалык разымын, men ушул 20 жыл болуп туруп сахнага келгенмин. 20 жылдан бери Ошко канча концерт койсом, Кудайга чексиз шүгүр ушул Ош денели зал толтура келип бересиздер деп мен ушунчалык разымын Ош денели, чын жүрөктөн ушунчалык зал толуп келесиздер. Негизи биздин эстрада ырчылардын, кодулдардын көп бардыгын мен сүрөсүн. 99%ын путуна тургузган мына Ош денели сиздер болосуздар. Мынакей. Биздин кодулдардын, артисттердин үйлөрүн силер алып бердиңер, машиналары менин деле үйүмү, машинеми аялдарыман бери силер алып берип атасыңар мынакей.
Аны мойынға алыш керек, турабы? Тура, bir gün tuztatқан жеріңе 1000 gün саламайт деген. Ичкен құдуыңа түкірбе деп қырғызда сөз бар. Ошон үчүн мен Ошты мактап келем. Мен өзім жаллабаттық болсам дағы Ошты мактайм. Егер мен Гөлдүк, Нарындык, Таластык, Баткендик болуп қалсам дағы Ошты мактамакмын. Мен Кыргызстанда ең жакшы, ең кооз, ең жакшы жер эмес, дүйнөдө ең жакшы жер кайсы жер десем, дүйнөдө ең жакшы жер мен мына Алланын алдында айтам, Ош деп айтмакмын экен. Оштун элинен оңайлансаң аздык кылат. Пейилиңиздер жакшы, колуңуздар ачык, берешенсиздер. Ушундай Ош берекелүү жер да, берекелүү жер. Пайгамбарлар, сахабалар намаз окуган жер. Ошон үчүн эмне бар Ошто? Береке бар. Арзанчылык, арзанчылык. Бишкектечи, Бишкек. Бишкекте bir gün көчөгө чыкпай болсоң 3 күн жөн ачка каласың да. Бишкекте 1000 сом менен обедке кирген болсоң өлдү. Бекинип отуруп бирөө жеп, бирөө келип калса тезирээк жеп алып чыгып кетип калайын деп кетесиң. Оштун арзанчылыгын кара. Ошто 1000 сомго эч кимге айтпай үйлөнүп алсаң болот, турабы ка? Дүйнө жүзүндө эч жерде жок. Келаси 20 сомдон манты барбы дүйнө жүзүндө? Жок. Bir биздин Ошто бар. Туугандар бар экен, атай тайлап жей турган майда-майда кылып койушкан. Шапчалып кете берет. Ошон үчүн Ошто жакшы көрөм. Ошон үчүн Ошто берекелүү деп айтам. Концерт өзү бир 15-20 мүнөт кечирээк баштап койдук, Кармайсырым жанагы Абдулла Кеметовдун коноктор келсин деп күтүп калдык. Бирок 15-20 мүнөт кеч баштаганыбыз менен бир жарым саат 40 мүнөт эртерээк бүтүшкө аракет кылабыз биз дагы. Колубуздан келишче бүгүн майрамдык маанайда бирибизге жакшы маанай тартыралы бе, тарса экен бар тамаша. Ортодо тамашалар болуп турат, жеңелерибиз менен, аталарыбыз менен, апаларыбыз менен тамашалашып турабыз. Бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы дейт кыргызда мындай. Тамаша көрүп кетели деп келдиңиздер, бир күлүп кетели деп келдиңиздер, ошону. Кээ бир адам концертке ар түрлүү келет экен, ошо. Нохаттан бияка өткөндөн жаман сонун келет да булар концерткечи. Булар минтип келет мындай. Жырчонолар келип туруп бир маза кылып күлүп келели, жырчы да барат да мындай. Настрой менен келишет да концертке, күлүп келели деп келет. Мунундан эмне? Ана жетиндер келип турган, өтчүм эмне кылат экен, барып көрөлүм, эмне кылатмыш деп мына. Абдулла Газелдак съемкалда телефондорду өчүрүп, бирибизге жолто болбой, жаныңдагы сону болуп концерт көрүп атса, же кино көрүп атса, жанында турган, "Ало, Ова саап сүттү чекеге коюп койгом, эрте менен тартам деп сүйлөп отура бергенден көрө, Тыйынчан. Телефон Кыргыздын көп баалуулуктарын жок кыла турган болду мына. Şu Кыргыздын жакшы бир баалуулугубуз бар эле. Үйдөн сырттан кирип келген, "Ассалому алейкум, кандай жакшы отурасыңар? Бала бакыр аманбы?" деп учурашып элем мурда. Азыр андай болбой калды. Кыргыз эшиктен кирип келип эле, "Жалпак зарядкаң барбы? Мунун зарядка отуруп кал, жалпак зарядка издеп калды." Кыргызстан кичинекей жер болгону менен, Кыргызстан кичинекей жер эмес. 7 област болгонубуз менен өтө чоң мамлекетте жашайт экенбиз да. 7 област 7 тилде сүйлөйт. Муну караңыздар, Баяка барсаң, шо дейт. Айттым бе де, шондай кылып. Таласка барсаң, атыры, жатыры деп сүйлөйт, Кече Таласка бир жума концертте жүрдүк, анан Таластардын дагы бир нерсеси, качанкы өлүп калган энең улам эстетип туратталар мындай. Энең деп кош сүйлөйт да мындай. Апасы менен чай ичип отуруп эле, эжеси менен чай ичип отуруп эле, каш түшүп кетсем, менен түшүп кетти деп алып берип койот экен адам да. Көнүп калдыр да. Бир эле кара сууну карап көрүңүздөр. Кара суу 2 тилде сүйлөйт. Жапалак жагы жетим деп сүйлөйт, от садыр жагы тирик деп сүйлөйт. Муну карап кой. Bir ile leylekte bir çapanda 2 türlü giyişetken, bir ile Batkende. Batken leylek bir çapanda 2 türlü giyişetken. Jana kara çapan var go. Arkasından karasan Özbek, aldın ötsen Kırgız go. Oşal çapandı Batkenler giygende, giyip durup mınday kılıp alıp, koldu mınday kılıp alıp giyişetken. Oşal çapandı leylekler giygende, giyip durup koldu cenginin içine tıkıp alıp giyişetken, mınday kılıp alıp giyişetken. Mınakken. Özgeçelük var da. Karakılca'da da şöyle eken. Sadak olayınlar. Karakılcalıklarda.
Қарақұлжада мұны қарап көріңіздер. Қарақұлжада алайқұлықтар плашты қалпақ менен киеткен, қарақұлжалықтар шляпа менен киеткен. Мұны қарап мінеке. Өзгөчөлүктөрдү қара. Бирок баткендиктерди шо оянда кай, мында кай деп сүйлөйсүңөр деген өз менен, бирок баткендик туугандарга мен чын ыраазымын. Эч жерге кайсыл жерге барбасын, өздөрүнүн акцентин бербейт, өздөрүнүн тилин сатпайт мынакей. Любой жерге буларга Африка алып барсам, шо дедими, шо дейт болду бара. Африканс түшүнбөй урган бар, зато өзүнүкүн түшүндүрсө болду. Эке оңдой эмес дейт, болду шуну мынакей. А мен Жаллабактан болам, биздин Жаллабактар сал тилди сатып беребиз. Гүлгө эс алган барып калсак эле Жаллабактар. Я, байке мууреки тиги деп калат. Эс алып бүтүп балыкчыдан берип атканда, кәрим өлдү бияк деп калат экен. Өзүбүздүн тилди жоготуп коюштар. Баткен туган, Талас тугандардын да бир өзгөчөлүк жери бар экен, ушу тойлоруна байкадым, жакшы салты бар экен Таласта. Ушул конокко барганыңда, балким Таласка конокко баргандар билет болуш керек. Конокко барганда ресторанын алдынан тосуп алат экен дагы, ресторанын аркасына алып өтүп, 5 бармагын жедирип, устуганын пакетке салып, колуңа карматып коет экен. Душаң спокойно жүрөсүң да. Устуганын колуңда любой убакта кетип кала бересиң. Бизде ошто андай эмес го. Бизде ошто экинчи тамак тартылганда эле кухнянын эшигин аңдай баштайт. Ананы кабырга мына көтүп кетти, кабырга. Ананы мына көтүп кетти анан. Дегенде анан, бир убакта чыгат анан жылкынын этине чоң табактарга салып алып, музыканын коштоосу менен чиркин. Бечара ал жылкы тирүүсүндө деле андай сый көргөн эмес алчы. Кыргыз ушул устукан талашкандан да устуган. Гөлдө учаны жаман мындай разборка менен жешет экен, уча тартканда ошо. Кудаларды чакырып бир столго отургузуп коет экен, бир тойго 7-8 куда болсо 7-8 бир стол коюп бөлүп отургузуп ака учанын ордуна коюп коет экен, ортосуна разбор башталат экен. Сен кан кудасыңбы, кул кудасыңбы, суу кетип келдиң, жолаттап келдим, кет дайнана. Ошондой разбор экен. Баткендик туугандарымдын эң дагы бир жакшы касиети, бул туугандарыбыз устуканга да тарынбайт. Эч качан тарынбайт устуканга булар мынакей. Барына шүгүр деп жеп кете берет. Баткендик туугандар Таласка кыз берип, Таластар кудабыз келди Баткенден деп жылкынын чоюп, аңтара чагып союп, этти бышырып, уча тартаардын алдында Таласты кудасы Баткендик кудадан сурап тур. Куда, силерде уча тартабы десе, Баткендик кудасы, жок, бизде КТР менен ЛТР тартат дейт. Көрдүңбү? Кыргыздын жеринин канча кеңдиги, элибиздин канча чоңдугу ушул жерден билинип турат. Биринин салты бирине окшобойт. Биринин тили бирине окшобойт мынакей. Мисалы үчүн нарындык туугандар менен лейлектик кудалар туугандар сүйлөш үчүн ортодо сөзсүз битте оштук отуруш керек ошол жерде. Мунукун буга котарип берип кой. Мен болгон окуяны айтып берейин. Жаңы үйлөнүп калдым. Кет бизнесин алгам. Мен жашырмак болом, аман поражение бар да. Апам сыртта тамак кылып калды, эшик шыпырып аткан. Тил башка да, нарын тили башка, Жаллабат тили башка экен айтып бердим. Тиги эшик шыпырып аткан, апам тамак кылып атып, казанга эт салып берди, чаздап күйүп кетти. Капкерди унутуп калыптыр, капкер бар го. Кашык менен мындай кылып атып, үйдө капкер бар, алып чыгып берсиз деди эле, берки кирип кетип эле, жок. Ota bunu ayağını kapkırga yönettim bile ne oldu dedi. Akırın arkasında ne oldu gene gelsem. İdiş ayağıyla şu yerini karab şöyle şkafta. Vardık dişlerdi bir seriden gözden ötkörüp attı. Ya ap çıkmaysın mı desem, nini dedi. Kapkır verip çıkmaysın mı desem. Kaysı dedi, bunu onun açın kapkır dep koyattı. Alarda tepkir dep koyatken mınake. Har bir yerde, har başka. Şöyle aytmayın bak, Kırgız köyken bizde. Kırgız'da bizde 6 milyon da var, Kırgız 6 milyondan köpüz biz. Biz bir 15-20 milyon okşayız mi? Ben köyken özde geçen Murda günü bildim, aeroport'a varıp Moskva'ya bir iki dostum uzatıp koyunda barsam, oşton bir günde Moskva'ya 3 reis uçatken hava. 3 reis aylan ay Moskva. Oruslar Kırgız'da samolet menen taşıp tüket albaydı. Bunu ona kadar koy. Buna Kırgız'dan berişendiğin kara, kança eli yüzlü beri batavazın, surakan yok kız mınaka. El surasa el veririz, yer surasa yer veririz, ken surasa ken veririz mınaka.
Qancha tonnalıq altınlar çet memleketken. Biri sıradı bu, bir Kırgız sıradı o altındı qayqın. Hiç kim sıragan жоқ. Surabay Kırgız. Qara. Bizde Kırgızda жақсы maqal var. Tuğulgan жердin toprağı altın dep qoyat bizge. Mına. Altın nurganımız var bizge toprağı alsa boldu, yaşay beremiz o toprakta şu. Toprak yaşayız da. Настроениңizдар жақсы екен бүгін, ә? Көптім, bir жылдан ашық көрішпей жүрді оқшайды, бүт таныштар. Өзіміздің көрішілер танып қалғанбыз, бір айдың алысындағыларшы. Жақсылар бе жа? Үшілі жа біздің шынығы көрманымызда шы. Ешкім жоқ болса да бір келіп хабар алып кетеді шы. Өзі келіп не болып кеттік енді. Жақсы болып қалды мұнеке. Күз келді, Құдай бұйырса, майрамдар, тойлар башталуда, концерттер, тойларыңыздарда қызмат қылып атабыз. Тойларымыз демекші, елдің қарды тойып қалды ғой, ел байып қалды, бөкем айтмақшы. Бөкейді отпай, жана аудио менен қой қайтарып деп. Мен бая күні алайға барсам, алайда 2 кіші Мерседес менен торпық іздеп жүттір. Байыған елдер. Мұна 500-600 адамды тойға чақырып, той беріп атасыздар. Ошол тойларда қызмат қылып атабыз. Азыр тойдағы башқача өзгерген. Мурдағы тойдан, азырғы тойдан айырмасы башқа. Мурда тойғанда еле мурда. Мына ешекелер отырасыздар, акелер отырасыздар. Келіңіздер шул. Сіздердің жаш кезіңіздер есіңіздерге салып бір. Мурунғы жаштығыңыздарды бір естетіп берелі. Мурда той башқача болот эле. Азыр ресторандағы 500-600 адам чақырған. Кире бериште тұрып тұрады. Келіңіздер, алыңыздар, чайдан içіңіздер деп тұрады. Мурда башқача эле. Мурда ресторанда емес, ешіктің алдында бедені орып, бүтіле беден үстінде той болот эле го. Мектептің завучын сұрап, ортаға салып жүріп, ептеп, мектептің парталарын алып келетелердегі гилемді қойып, гилемге пақта менен жазып қойып. Азыр света музыка менен жазып тұрады ғой, құш боңыр бек болсын деп. Ал үшірда пақта менен жазылады. Құш боңыр бек болсын, қалмамат менен қалиша. Шамал бір ол өтіп кеткеннен қалмаматтың қал үшіп кетіп, мәмәті қалып қалған. Тойдағылар таң қалады. Қалмаматтың жынаты мамат тұрғай бір қалмамат деп жүрі өріп бізде. Құш боңыр бек болсын, шамал бір ол өтіп кеткеннен тамғалар қышайып, құш беңер боқ болсын деп жазылып қойшы. Азыр киріңіздер, жеңіздер деп тұрады ғой, ал кезде наоборот эле, жегіле деген орнын наоборот, айла тил өтімдірақ бір кішіге таяқты қараматық болды. Есіңіздер ошол қорып тұрады эле, қачай мойның үзіліп, қач. Мұны Сапарбектің баласы мойның үзіліп тұрған жетімсің, сен мойның үзіліп деп шы. Қорып тұрады эле. Кичинекей балдар эле кесибизде барат элек. Şu çekede hazır stolun üstünde soktör, kola, fanta, gazdalgan sular durat. Al şurada esinizde de stolun üstünde. Bötölköde Buratino degen limonat bolat ele. Oşal turturat. Jaş balasın içine geysen şu mayka tursa için. Kal düşüp durasın şöyle. İki gözün limonatta. Karol için narı karaganda şap vurup ketesin o limonatta. Limonatты урдап алып, жүгөрүн арылаган боюнча кеттиң, миңде кетесин. Урдаганың bir бөтөлкө лимонат аркаган 29 классташын кууп алган, шатыр. Bir урттамдан тийбесе жок. Как будто тойгон кишиге окшоп чыгып келет эле мына жактан. Башкача эле го. Үйленіп атқанды дағы. Азыр мына ЗАГСқа шығып отады. Азыр үйленіп атқан баланың достарының киген костюмшымдары 15-20 мың сомдық костюмшымдарды киеді. Құдай құт қылсын ошоны. Біздің есімізде кішіне кегізді айылда жекелеріміз тұрмышқа шыққанды барып көреді електі. Жалғыз күйе бала костюмшымда келеді. Алдағы өзінік ме, жездесінікі болса керек. Чоң келеді. Қолдың ұшелі көрінеді. Бақш білініп қалбасын деп, қолын дақанса түріп тұран әмітті тұр, жайы баратындар, түшіп кетпесін деп. Арқасынан күйе olan достар ерші olған, адидастарды киіп olған. Күйе olan достар келеді, адидасты киіп келсін арақтан, қыздың подружкалары шығады, мантаналарды киіп алышы шәндана. Bir жаққа волейболға кетеді, шағыраған бойында ерші алып. Азыр айрықша ошты 20-30 машта менен ЗАГСқа шығады. 30 мың, 40 мың доллардың Лексустар менен ЗАГСқа шығып атады. Біздің есімізде кішіне кебісінде бір еле машина айылда, бір өшілеген көк москвич бар еле.
Al Moskvичтағы ескisi жетіп, bir eşigin жапсаң, үч eşik açılıp кетер, шарақ атырасың. Ошон менен ЗАГСқа чыгат эле. Башкача эле да. Кийиниш мына. Азыр ушул залда отурат. Мына апаларыбыз отурат, Азыр 2 ай мурда алып берген балаңызга шымды, азыр кий десеңиз кийбейт апа, Кийбейт. Мына биз өзүбүздөн улуу акелерибиздин кийимин кийип чыгойгонбуз. Bir үйдө 9-11 туугансın. Биздин ушул жаш кезибиз Союз жаңы ыдырап, Кыргызстан жана апасы жаңы өлгөн бала деп отуруп калдык го, көрүнгөн эмчентикте отуруп калдык го. Ошол кезге туш келип калганда, өзүңөн улуу акелерин кийимин кийесиң. Өзүң 77-жылык болсоң, кийип жүргөн шым 62-жылык акең шымы го. Шым дагы кийле берип, 62-жылык акеңен кийин дагы ортодо 4 акең кийген жанагы шымды. Байкуш шым кийле берип, аркасы жүзүлүп, жуук алып, марлы болуп калган. Сен уктап калгандан апаң бозо сөз болот ошо менен. Эртең менен угут жыттарым кирип барасың мектепке. Байкуш айрылган көк жип менен, ак жип менен тигилген, кызыл жип, жашыл, кой багып жүрүп айрып алгансың, сарысын менен аттатып. Такыр айлан кеткенде жип менен могу жерди байлап коет элең ошо жерин мындай кылып. Азыркы балдар түшкө чейин туфли, түштөн кийин кроссовки кийет. Биздин учурда андай эмес, резиновый өтүк кийет элек го. Ал өтүктүн да бирөөсү күрөң, бирөөсү кара. Жылаң айлак кийесиң, носки жок. Кийгендер жакшы билет, Резиновый өтүк жылаң айлак кийсең 20 мүнөттөн ичинде тайык сыйгаланып калгансың, тайык. Алалет болуп калган тайыйсың турган жериңде. Дөңгө туруп калсаң, бут дакан соғып алдыга кетип, бармак тешип чыгып кетейин деп болот го, резиновый өтүктүн үчүн. Дөңкөйтүп калат. Шымдар эмен жок, алюминзим менен карматып коет элем жерден мәке. Шымдын замогу 68-жылга акен кийип жүргөндө бузулган. Ошо менен жүрө берет, сквозняк, шамал кенен, ары бери басып. Ошентип кийинип алып сүйгөн кызыңа барасың. Өлө албай атып, ал кезде да сүйгү бар да. Сүйгөнүң те айылдын башында жашайт. Сүйгөнүң барасың, түнкү саат 9 күтүп турасың. Ошода күтүп турсаң, эшик кыйштап ачылат. Сүйүнүп кетип карай калсаң, атасы чыгат. Майканын үстүнө костюмду кийет. Бутуна жоон галошту кийет да үйүнөн чыгып, кухня менен сарайдын бурчуна кайра кирип кетип калат. Аны сен көрүп турасың, аны ойлоп атат, эч ким жок деп. Дагы сүйүнүп турасың. Саат 10 болгондо эшик кыйштап ачылат. Сүйүнүп карай калсаң, шүңшүй 5-класста окуган сиңдиси жүгүрүп чыгат дагы. Ал веренданын бияк бурчу. Анан түнкү саат 11 болгондо сүйгөнүң чыгат байкуш. Ал дагы жасанат сенин барышың өлөп. Сен сүйгөнүңө кетип атып, азыркы балдар одеколон себинип алып барасыңар го. Ал кезде одеколон жок, яблоко деген шампунь бар эле. Яблоко деген шампунь менен тартып коюп барасың. Баргандан кийин сүйлөшкөн кызың менен сүйлөшүп турсаң, жамгыр жаа берсе, шарик кетет. Сүйгөн кызың эмне болду? Башың жаа, апак болуп кетет. Сүйгөн кызың да байкуш жасанат сага. Эсиңиздерде болсо керек, жеңелер. Тональный крем бар эле. Балет деген. Ал дагы өңү ак эмес, мындай молочный цвет. Кара тору кыздарыбыз коюп алса күрөң болуп калат эле го. 5 тыйындык вазелинди даганса 2 колуна бөлүп коюп алган. Байкуш уй саап, чөп байлап жүрүп, колдору кесилип кеткен да. Что бала менен учурашына тырмап кетпесин деши. Сүйгөнүң чыгат. Сүйгөнүң алдыңа келгенде тилиң аркага кетип калат го. Деп жутун эптеп тилиң ордуна келтирип, эмне деп сүйлөшүң билбей. Неме кошунаңар турдалекелер жайлап кетти дейсиң го. Турдарлын жайлап кеткен сени сүйүүңө кандай тиешеси бар? Сүрдөйт элек да. Тартынат элек. Сүйгөн кызың жаныңга келгенде, мына азыркы врачкалар айтып койгон, инилерибиз
Вообще bularda suyuning kilogrammi bir 2 so'mda bular uchun suyu genen bemalol. Bular telefon bilan söyleshadi, telefon bilan yurib qolishgan. Yaxshi ko'rgan qizina SMS yozib qo'y telefon bilan. Bizning uchurda telefon yo'q. Qo'shnining Qo'chqorboyda 2-klassda o'qiyotgan bola sana SMS bo'lish deydi telefon. Xat yozatalik. Tulki qaçat tuz menen, taygan quvvat iz menen, talaylı kız ekensin, tanışqım geldi siz menen. Dep turgan ayağına mayda qilib yurib olmaylı deb yozib qo'ydilar. Hazır qiyinliklarimiz bilmayman, sezbeyt bular. Shunchalik do'qli bo'lib qolgansizlar da. Akkumulyator o'tirib qolgansizlar, zaryad 0. Suygan qizlari hozirgi bollar ne? Shunda konsert-konsertda jön oturmay, janında oturgan balasının üstüne butun aşırıp kolun futbolkanın içine tıkıp koyup oturadi. Buraçkalar hiç de sezmey oturadi. Ölüktünle beri ara oturasınlar da işte. Bizden uçurda, bizden uçurda suygan kızının bileğin tiyip edilir, ter çıkıp edilir var çoğunca, şu çılkılak beden. Canaşı oturganda tizesine tizen tiyip etse ağıp düşüp kalatına koşuyor. Başka şeyler var. Ulan barıp özgöröt. Barıp özgöröt. Yaşlar içimlikli göğürek içip başlaşkan o. İçimlikli göğürek içesler bunu arak içken balları estetip koyun. Men göğürek görüp kalasılar şu toylarda tamada olup жүргенде en birinçile güya olan dostlar öçüp kalat o. Öçüp kalgansılar arak, kanyak arlaştırıp içken üyüne var uqtagan ertemenen üstünde 600 çımın konalbay jüröt peregardan. Beşara çımın bir kanatta uçup jüröt, bir kanat ben ozunca olgan. Şaytanlık, şeytan tamağı. Şeytan demekçi, şeytan Kırgız'dan korkup kalıptır. Korkat eken. Bir günü şeytan otursa nar jaktan 4-5 kişi geletse, şeytan aytır balasın, balam çat deptir. Yani adamlar ötüp ketken balası aytır. Atam nege jattık, ne jat dediniz dese, bular Kırgızlar bulardan korkuş gerek deptir. Mine gelse bular özleri kılgılıkta kılattağı şeytanın kılganı da bizge tönkep koyat etmiş. Şunun için şeytan gaz kırılbayla. Bar bolunuzlar, aman bolunuzlar. Bugünkü konsertimizge dağı bir jol hoş gelipsizler. Assalamu aleykum. Adamga Xuday baktı argандай beretken, biröne bat beretken, biröne keş beretken, biröne kapıl tapılından beretken. Mına mendele hazır biyiliktemin, bolgonu şopur bolçumun. Hazır elin arasında uşak jot ko, bizdi şopur başkarıp atat gevirimdi. Mendele şopur öyle bolçumun, biyilike gelem degen 3 uqtasam oyuma gelgen emes. Jakşı eken, turmuş eken, kapıl tapıl bu başka gelip kaldım. Bирок biyilike gelip alışqa çeyin kıyın eken de, gelip algandan keyin көп akıldın kereği жоқ eken. 20% baş dişletip 80% sökköndü bilsen boldu eken. Hazır bir topları gevir kagaz işlerin büt görüp gelet. Şunday karayımında jarabayt de usta oldu bir ramazı kıday kılıp. Minesi jarabayt özümdele düşünbeyim mi? Barnamak bolonga olbayt da jarabayt dep koyuş gerek eken de. Alar oylop kalat da minesi jarabay atat boldu eken dep. Oşum mınakey oturabız. Gede şef ketip kalganda bir jaka ketip kalganda kıynalıp kalat ekensin adam. Şef özü olganda eştek emes. Ana beyekte şef oturat biyagında men oturam atangары. Mınday kılıp ilgeri bul takır oyuma kelgen emes. Kane mi bir Kuday bir işimdi oңдо берип bir yerge men oturup kalsam. Şef beyek oturup kalsa. Bizde Kırgızstanda har kanday bolушу мүмкүн. Аны да күтө бериш керек, туурабы? Şef oturup kala turgan bolsa mınau жерге. Men bu jerde oturup ayta turgan sözüm көп elede. Başın var mı dep tursam atağangары. Betine tal etkize
Geliniz. Qanday жақсы ес алып келдіңіз бе? Кимдин башы барбы деп кыйкырып атасың? Менден ылдый кыларды. Ой, тынчылык эле Кыргызстанда? Тынчылык эле эмне болду? О биздин чегараларды бирөө бузуп кирген эмес го. Ким айтат? Карабашын эле жутсун ошолор. Аксакал кызык, өзүңүз эле ойлонуп көрсөңүз аксакал, бизде чегара болсо бузабы бирөө? Жанан эмне эле чуу көтөрүп атышат? Кандай? Чуу көтөрүп эле интернетти. Аксакал, чуу эмес. Туу көтөрдү. Ким? Өзбекстан аксыга туу көтөрдү. Алар туу көтөрдү эле, биздикилер чуу көтөрдү. Аксынын туус. Алар эмнеге бизге туу көтөрөт? Жөн эле. Жок, ал көтөргөн жок. Алар мындай кылыптыр да. Уксаңыз, жана биздикиндей чоң туу жасашыптыр да. Кайсы? Bizde var bu tu. Ulam ayrılıp atpayбы. Oşonda kılıp bizdikinde kılıp çok tuğ жазашыптыр да канан, аларда тоо жок да. Анан ушу силердин тоого сайып туралы, айрылабы, айрылбайбы, көрөлү дешти болду. Кайра алып кетиштиби? Алып кетти. Мен айттым, кой, бизде чуу чыгып кетти, алып кеткиле dedim. Bizdikiler çuğ götürürdü de bolboso tuğ tura vermek ayırdı. Tamam. Bir de meni şu çıçkanday nerseni tögül birişet de bizde. O şeçi birişet de. Hem tuğandar hem götürse götürüptür de biraz. Tuğ da. Tuğdan mı ne onu? Ha tuğ sahip koyup durur şu toğu tuğ sahip koydu da bu şınçalık çuğ götürüştü. Yaylanan kadar. Bunda oylum boy bir de Putin'e bir tuğ verdiler. Ne alıp gitti bir turakko. Ova. Ova da. Anan canağıdağı bir deme Tukayıp degen kaçıp gitti de böyle. Kim o? Tukayev. Tukayıp mı kim? Batukayev. İyi maşallah. Batukayıp. Hani kim kaçırat anı? Anı yelge düşündürüp atabız. Düşündürüp atabız. Televizyondan kayla aytıp atabız. Bizim birlik kılmış gerlerge kriminalga uşunday katı soğuş açmadık bile. Biliyorsun. O açıklamış o. Katı soğuş açtık hele kriminaldan korkkonundan türmeden kaçıp çıkıp getip atat dedim. Doğru. Uşunday kaçıp çıkıp getkende esen bu menen hem budu arkasından uşunday kuvala bardele aeroportka ceyin. Korkkonundan Grozny'ga konu turgan samolyot Moskvaga çeyin ketti dedim. Konalmay korktu da. Tuğra öyle kadar ne oldu? Tuğra samolyot düşelek biro. Kanday düşelek? Sebebi Minizdrap ıspravka vergen de samolyot düşörü menen ölüt degen. Al ölüt degenler az östörü aşkadan öleyin de açet. Öyle. Uşuma alga çeyin düşmegen ne degen samolyot al? Yaylana aksakal hem düşününüzse. Ay bizden uçurgan ördöktör düşmeyete donan olsa samolyot düşer. Eğer de samolyot düşkün bolsa tigil öyle dele de. Ha ölse bizdikiler pakaronga bara dele de. Demek samolyot düşerler. Janağı hakikatçım ne oldu aytmakçı? Hakikatçı bitti. Anında bir sözüne turup okan kişi ekan oşolay. Janagında ne dep attı? Moğuntup turup alıp, kiçikey bolup alıp, menin bombam var, jardırıp berem dep atmadı öyle. Jardırdı mı? Siz aytkanday
Benim bombam var canattım atmadı öyle. Bu oşentip çırkap nari veri çırkap jirip bombasını çok otuvirgen okşayt. Жоқ өзі bizde. Bizde her kanday oluşu mümkün. Tigil aytat mende bomba var, munus aytat mende bomba var. Hiç teke çok. Biröğünde ekok var hele, biröğüsünün de dayın çok. Biröğü ok var deyt, biröğü granatan var deyt. Oşum çok okşayt ko. Bomba bolsa uşul ırsaliyip de var bu deyim de. Bir jarsa uşul jalat. Өзі елге чындықты айтыш керек. Чындықты айтып атабыз. Açığын айтыш керек. Açık чындықты айтып атабыз. Ештеме жашырбаш керек. Жашырған жоқпыз. Мына кечейлі айттық. Құдай бұйырса жақында электр энергиясы қымбаттайды деп ашығын айттық. Тура? Айтып атабыз. Свет қиын болады. Свет қымбаттайды. Көмір қымбат болады. Отындың альтернативті түрін өткілі деп айтып атабыз. Düşünüp atışa ben? Başları bolsa düşünüp atkandır da emi tezek деп айта албай атабыз да. Тура, өзü düşünüp demi. Güm деп айтайын dedim mi? Bilip kalışabı dedim de. Жақсы. Мынау филармонияңда эмне чуу чыгып атат филармонияда? Экөөнү апардык. Эки директор. Экөө башкасын дедик. Себеби бири тойго кетип калса, экинчиси отуруп турат дедик да. Экөө тең кетип калсачы? Бирөөсү башын ачып коюп эле келет да эле. Ой, анан Аптала. Ой, бирдемени мындай Абдулда бекиткен катуураак эле айтчы. Абдулда бекиткен куралдар табылды дейт, табылдыбы? Мен бекіткен құралдар Абдулда бекіткен емес, Абдулло бекіткені табылды. Елді қызық, Абдулда менен Абдуллоның айырмасын бітшпен. Sen emesi. Кейбірлері телефон çalып атат. Абдуллоян оружиядан бемейс бі деп. Sen Meniki емес, biz bekitken емес, biz bekitkendi табылбайды ал. Ал өзі үсті таппайбыз аназыр. Жақсы. Bir ғана жаман нерсе, ушуға жооп бере албай атам. Қайсыға? Жанагы баа 7 апрелде чет мамлекеттен жалдап келген 13 снайперді қармап қамап қойдық дебедік беле. Ошентик пе? Ошону не 3 жылдан бери көрсөтпөй атасыңар деделе. Ошоға жооп таппай атам. Аны мындай кылыш керек. Мынтип эле айт. Чет мамлекетте снайперлердин бир олимпиадасы болуп калды эле. Кыргызстандан жөнөтө турган команда жок. Ошол 13 снайперди Кыргызстандын атынан жөнөтүп элек деп кой. Эң туура жолдош шеф. Сирияга жөнөттүм дебейинби? Siriyaga, Afganistan'a bir jaka jönöttü деп кой. Айтабыз да канча мамлекетте канча согуш болуп атат. Кайсы мамлекетке жеткенин кайдан билели деп коебуз. Той болуп атат, Кудайыма шүгүр. Августтан баштап жаңы жылга чейин бир дагы ресторан бош эмес. Мына биз тамадалык кылып жүрүп көрүп атпайлыбы? Жаңы жылга чейин бош эмес. Азыр элдер тойдон чарчап, жумуштан эс ала турган болуп калыптыр. Жумуштан мынтип үргүлөп отурат. Не болду сен? Кечинде тойго барат элем, кичине эс алып алайынчы дейт. Жумуш кылып аткандай да. Биз тамадаларды айтат да, баланчанчы күнү той алып барып бербейсиңер десе, биз айтабыз го мынтип, тетрадты карай коеюн деп. Азыр баарыңар эле ошондой болуп калгансыздар. Тууганың тойго чакырса эле айтасың, азыр тетрадты ачып коеюн. Ал күн досум туулган күнү болот экен, наркы күнү кудам кына барат экен, бош эмес экен деп силер деле тамада болуп калдыңар го. Бошобой калдык. Жакшылыктан ылайын бошобой туралы. Жакшылык болуп турсун мына. Мурдакы учурга салыштырмалуу азыр ким начар жашап атам деген болса кесир болуп калат. Кудайыма шүгүр дейли, тобо дейли. Жакшы жашоодо жашап атабыз. Бирок кыйналып атабыз деп сырттан инвестор чакырып атабыз. Инвестор келгенден кийин кыргыздын пейилигенен да сыйлап атабыз. Алып барып жайлоого алып барып сыйлайбыз, жылкы союп беребиз, көлгө алып барып сууга чүрүп эс алдырабыз, бияк алып келебиз, дасторконду жайнатабыз, чучуктун түрлөрүн, тамактын түрлөрүн коебуз. Инвестор түшүнбөй калып атат.
мындай жашоодо булар мени шылдыңдап атабы дейт. Кыйналып жашап аткан. Мен үстүмөн жөн эле мындай күлгөн адат окшойт. Дасторконду көрүп алып, бизден акча сурагыс келип атат баягы инвестордун. Демек жашообуз жакшы. Бирок кичине пейилибиз өзгөрүп баратат да, эмнегедир? Мурдакка караганда. Мен дайыма мурдак мен азыркы учурда айтып калам го, мен биздин учурга караганда пейилибиз өзгөрүп баратат. Эмнеден? Илгери 60 сом айлык алганда деле көчөдө шадыраңдап жашачыбыз. Көчөгө чыкканда шайыр шатман, досторуң менен учурашсаң да жолдун бер көзүнө туруп алып, нар көзүнө, "Эй, жаке кандай, жакшыбы? Ой, көрүнбөй кеттиң го" деп кыйкырышып учурашат элек. Мындай эч кандай деле жүрөктөн эме жок, таза да. Кыйкыр, "Ой" деп автобустун ичине түшсөң, бака-шака ар ким өзүнүн кечеүнкү майрамда болгон бирөөлөр айтып атат, биякта бир экзамен берген окуучулар сүйлөшүп атат, шайыр шатман, майрамдагыдай автобустун ичи. Бирөө түшкүсү келсе, "Тур жайбака" деп түртүп койсо деле күлүп өткөрүп койсун. Азыр андай эмес, адамдын пейили өзгөрүп кеткен, мүнөзү өзгөрүп кеткен. Азыр автобустун ичине түшсөң, жымжыт унчукпайт эч ким. Тым-тырс, как будто бирөө жардырып ичүүдөй да. Кабагы бүркө, настроениясы жок. Ушул жери тырышкан. Бүт ушул жерде газ, свет, кредит бүт ушул жерде. Ушул жерге токтолуп калган. Жарылгысы келип турат да. Илгеркидей турчу түшүп кетейин деп мындай, турчу десең, "Чөбөрбөйсүңбү" дейт. Чөбөрбөйсүң, эмнеге чөбөм мен? Түшпөйм мен, жашайм ушул жерде. Бирөө менен урушуп кетсе, кредиттен кутулуп кеткендей да бакыш. Настроениясы жок, таң атык жуктаган эмес. Көзү шишип, кыйналып кеткен. Уйку жок. Оң жакты капталын кыйшайып жатса, финка. Сол жакка кыйшайса, процент. Кредит. Көмкөрөсүнөн жатса, мөл булак. Кыргыздын 80% көмкөрөсүнөн жатып калган азыр. Кредит алып алган. Айыл боюнча кредит. Бир күнү бирөө кредиттен кутулуп калыптыр айылдан. Элдин баары сүйүнүп кетиптир. "Ой, бул эмне болуп кредиттен кутулду экен, сурабайлыбы?" Элдин баары чулдап барып, "Эмне болуп кутулдуң?" десе, "Берки кредит алып токот" дейт. Көрсө кредит алып кутулуптур да бакыш. Бирөөнүн атасы кредит алган экен да, бир ай өтпөй өлүп калыптыр бакыш. Баласы сүйүнүп жүрөтмүш. "Атам алды да мен төлөмөк белем" деп. 2-3 күн өткөндөн кийин атасы түшүнө кириптир. "Эй бала, кредит төлөп койбойсуң" деген го. Сыр бербей жүрө бериптир. "Мен түшүмдү менден бөлөк ким көрмөгөн, эч ким айтпай жүрө берейин" деп. Дагы 2-3 күндөн кийин кайра түшүнө кирип, "Эй бала, кредит төлө деп атам." Айласы кетип келинчегине барыптыр. Атам түшүмө кирип атат, кыйналып атат окшойт. Карыз болуп кетпеш керек дейт бу жашоодон. Атасы кыйналып аткан экен. "Кел жет нан жасап кичине жет чыгарып коелу." Жет нан жасап жет чыгарган экен. Эртеси күнү атасы кайра түшүнө кириптир. "Эй бала, сага ким айтты жет нан менен кредиттен кутулат деп?" "Төлөп кой кредитти" коет дейт. Кыйналып кеткен. Кредит алып ашкан, процент алып алган, качып жүрүшөт бири-биринен. Карап турсаң көчөдөн эч ким деле кубалаган жок. Өзүнө өзү түйшүк, өзүнө өзү ошондой оор жашоону үйүп алганбыз да. Илгеркидей топуктуу болуп жашагыбыз жок. Жок, бирөө 2 этаж үй салыптыр, мен 3 этаж салышым керек. Бирөө 4 этаж үй салыптыр, мен андан, бирөө жакшы машина алыптыр, мен андан жакшы машина алышым керек. Ошон үчүн кредит алышым керек. Баласын үйлөй турган болсо да, "Балам, аялыңды алып келе бер, кредит алабыз, өткөрүп коебуз." Туугандар келет, акчасын төлөйт, кредиттен кутулабыз. Туугандар келген, жарымы жок, себеби алардын да кредити бар, келбей алган тойго. Кредит кайра мойнуна илинип калган. Кайта эле баягыдай настроение жок. Пейил бөлөк, мурдагыдай эмес. Шайыр шатман жашайт эле илгери. Настроениең шадыраңдап, атам раматтылык айтат эле. "Ой балам, тамак пишип калды, кошунаны чакыр" дейт. Кошунасы кантип тамак ашсын дейт. Кошунаны чакырасың. Кошуна мен отуруп алып тамак ичесин. Азыр тескери. Пейил өзгөрүп кеткен да. Азыр атасы айтат баласына. "Эй бала, эчтилип кой, кошуна кирип келет" дейт азыр. Кошунасы да курсак ачта багыш. Шарт тамак даяр болгондо сезип калат да. Эчтен кирип келет. "Ассаламу алейкум. Тамактын үстүнөн чыктым. Рызкы да рызкы. Пейлим жакшы да." Баласына айтыптыр, "Тиги да рызкы деп кирип келип аласың, эчтилип кой" деген го. Эчтилип коюп тамакты алдыгап келгенде эшикте калдыр шулдур табыр-тубур болуп калган экен. Эшикке жүгүрүп чыкса, кошуна забордон ашып түшүптүр. Ордунан туруп алып күйүнүп атат экен. "Рызкы да рызкы. Тамактын үстүнөн чыктым." Мурдагыдай пейил жок. Азыр илгери бирөөнү конокко чакырсаң, жөн эле чакырат элең, келип конок болуп кетип калат эле. Азыр бирөөнү конокко чакырсаң, ойлонуп барат. Бараты бушайман болуп барат конокко чакырсаң. "Эмнеге чакырды экен? Бирдеке сураганда. Я, не кылсам, барсам барып ойлоп койсом, эшиктин алдында туруп ойлонот. Көрсөм, мен же кирбейин койсом.
жөн эле конокко чакырган. Тамак бүткөнчө эчтеке айтпай койсо үйүнө кыжалат болуп кетет ушун. Ишкен жеген ирим, жегени желим. Мүнөзү өзгөрүп кеткен. Илгеркидей шадыраңдап басып жүргөн болбойт азыр. Адамдар бөлөкчө көз караш менен сынап карап калган да. Азыр көчөдө илгеркидей болуп басып көрсөң мондай болот. Не дер экен? Бакыш крышасы кетип калыптыр. Точно кредиттен кутулбай калган дейт да. Басканын кара дейт. Илгеркидей ийдиреңдеп, шедиреңдеп баса албайсың. Адамдардын мүнөзү өзгөрүп кеткен. Илгери айыл боюнча экеле машина бар болчу, экеле машина. Бирөө Москвич, бирөө Жигули. Кимдин келини төрөсө деле ошол алып барып берет эле, кимге куда келсе деле ошол эле алып барып берет эле, болду. Ошол эле жетишип жүрөт эле. Азыр айыл боюнча ар бир үй бүлөдө 5 машина бар. Азыр менин нарындык жердештерим ат мингенден зеригип Ауди менен кой кайтарып жүрөт. Машина менен кой кайтарат да, тоонун башында жип токтотуп койгон. Телефон бар колунда. Алыстан дүрбүс алып баласына звонить этет. Бала, ар жакты кара. Токойдун арасына 2 кой кирип кетти деп коет. Телефон менен кой кайтарып калган. Заманды кара, жакшы да. Үйдөгү 3 жашар баласында да телефон бар. Адак атасы менен связда. Адак атасына звонить этип турат. Алло, ата, үйгө чоочун киши келди, прием деп коет. Атасы ага звонить этип турат. Үйдөн чыкпа, прием деп коет. Жашоо жакшы го. Жакшы жашоодо жашап атабыз. Бирок ошентсе деле болбойбуз. Кыйналып, кысталып эле ушинтип аткан болот. Ушу карыз болуп жашап алганыбызды мен ушу мечитке барганда байкап калдым да. Мечиттен намаз окуп чыгасың, намаз окуп бүткөндөн кийин имам бата берет. Алакан жайып, "Омин, ушул жерде отургандардын бир туугандары ооруп аткан болсо, Кудай Таала ошолордун оорусуна шифа бергин, айыгып кетсин" десе, байкуштун башында кредит, бүт карыз, ал тууган айыгып кетеби, айыкпайбы, иши деле жок ал. Араң эле, "Омин" деп араң эле үнү чыгат. Имам экинчисин айтат. "Мамлекетибиз оңолуп кетсин, президентибизге иман берсин." "Омин" десе, мамлекеттин оңолуп кетерине деле ишенбей калган да. Акырынага деле "Омин" дейт. Үчүнчүсүндө айтат имам. Ушул жерде отургандардын кимиси карыз болсо, карыздарынан Кудайым куткар десе, баары башын көтөрүп калып, "Омин, омин" деп ишет. Сүйүнүп кетет, көздөрүнөн жаш чыгып кетет. Молдеке дайыр жолу кайталап кой, дайыр жолу кайталап кой деш. Намаз окуп бүткөндөн кийин карасаң, баары катары менен туруп алып, "Алла ыраазы болсун" деп молдо ыраазычылыкты айтып атышат. Ушу карызды айтканына сүйүнүп. Бир жолу молдеке карыз жөнүндө айтпай койду, эч ким учурашпай койду. Кийин молдо акылдуу экен, постоянно акырында карызды айта турган болду да. Өзүбүздөн өзүбүз пушайман. Жашообуз кыйналып, кысталып эле жашап аткан. Бирок мындайынан карап көрсөк, жашообуз жакшы да мурдакка салыштырмалуу. Карачы, кандай жашоодо жашап атабыз. Өзүнчө бир күнүгө той, күнүгө майрам. Болгон проблема азыр бизге тойго барган проблема болуп калган. Не десе, жаңы проблема чыгыптыр. Ким менен кимди отургузуш керек деген. Жаңыча проблема. Тойдун ээсинин проблемасы ушу. Баланча менен баланчаны отургузуш керек. Ал баланча менен отурбайт миш. Ошон үчүн ага отдельный стол жасаш керек дагы, ага башка бир баланчаларды алып келип отургузуш керек. Ошондо отурат. Вот проблема, я. Жаңыча проблема чыга баштаптыр да. Жакшы жашоодо жашап атабыз. Бөлөк кыла турган ишибиз жок. Ушул проблемабыз жакшы эле болуп атат го. Тойго кетип атканда жеңелер жөн кетпей аялдарын ушул айтып барат го, мындай күйөөлөрүнө дагы. Азыр ушу баратканда эмне эткен? Барганда шүмүрөй мындай отура бермей адатың бар эле, мен ухаживать этип отурсаң деген сөздөн баштайт. Ар ким менен бийлеп кетип калчу элең, мени менен бийлесең дейт. Мына жакшы проблема го. Үйдө дагы жөн отурбай быдыр деп сүйлөп отурат го. Аялдардын өзүн негизи постоянно аялдарга тамашалашып турабыз го, бирок аялдардын өзүнүн логикасы кызык болот экен да. Үйдө отурганда мынтип берет. Элдин бар күйөөлөрүн карасаң боло, жер алып атат, магазин салып атат, барсаң боло, бытыр дей берет. Сен көчөгө чыгып алып жер издеп, магазин издеп тапырап жүрсөң, аялдар өзүнчө сүйлөшүп отурганда кайра мынтет экен. Күйөөң каякта десе, билбейм, жер издеп деп эле жүрөт, мен ишим деле жок деп коет экен кайра. Болбосо бүт ушулардын айтканы боюнча жашайбыз. Мен ошерден сурайын дедим эле жеңелер. Силер өзүңөр же аябай акылдуу сезесиңер өзүңөрдү, же силердин көзүңөргө биз тупой көрүнөбүзбү?
Неге тойға барғанда күйөөңөр сөз баштап эле эми 2 жаш десе эле этегинен тарткылап эле бактылуу бол де. Колуңар ажырашпасын де. Эми билет анда эле күйөөң эми. Ошентип атып адашып кетет байкуш. Не деп айтарым биле, аялым бир угуп бактылуу болгула. Я. Өмүрүңөр жөнтүргүла. Ой, силер эмес, жөнтүрчү. Деп атып байкуш айнып кетет да. Ошо аял быдырап жүрүп сүйлөп баратканда жөнө турган айтып коеюн. Ичип алчу болсоң элдин көзүнчө байпагың чечип алам дегендери бар экен. Бирөө бир күнү байпагын чечип алыптыр күйөөсүн, уят болсун деген го. Ошондон кийин ичпей калыптыр. Кийин тойго келсе бир күн ичип атат дейт күйөөсү. Эркектер жолун табат экен да. Ай, баягыдай байпагың чечип алам десе, эркек сыр бербей, чече албайсың, мен колготка кийип алгам да кот дейт анан. Тойго барса да жолун табышат экен. Бирок ошентсе деле бар аялдар башкара турган заман болуп калыптыр азыр. Аялдын гана тилин угасың го. Эркектер эркекче чогулуп алып сүйлөшөсүң. Эртең балык барып келбейлү, эртең митпейлү, эртең жүрбөйсүң бир кечке бир баняга барып түшөлү, аябай рахаттанып сүйлөшкөн болосуң. Эртесин эртемен звонт этсең эле, жок баягы жарымы досторуң. Аяшың неме деп атат да, аяшың митип атат да деп элечи. Илгерки эркек жок. Илгери ата-бабаларыбыз эшиктен келатканда дегенде атаң келатат да, апаң ордуна тур, атаң келатат десе, биз кире турган жер таппай калат. Кок, атам келатат. Азыр ошо аталар мен деле ошо атанын баласымын да деп эшиктен кирип келат десең, аялың айтат, үнүң өч, бала уктап атат дейт. Акырын киресиң. Жанагы жок дух. Өчүп калган аялыңга коркосуң, үйшүп калган. Илгери ата-бабаларыбыз баш ийкеңең менен башкарганда эшиктен киргенде үн чыккан эмес да. Мынтип койгон. Болду, түшүнөт апабыз. Жүгүрүп тигини кылып, муна кылып, ишти кылып, тамак жасап иштет. Мен да ошентип ата-бабаларым турайын деп эшиктен кирип аялымды карап десем, аялым жылмайып бөлекче түшүнүп алат. Конечно, башынан башташ керек болчу да, туурабы? Үйлөнгөндөн баштап десең түшүнөт эле, анан случайно ортодон келип алып десең анан, конечно, ошо. Аялың тилин алып жүрөсүң. Атаң бир күн ошентип жүрсөң коркот, аялың көрөт да сен, анан атасы урушат бир күн. Бала, качан болсо аялың тилин угуп жүрөт экенсиң, акмак. Сага караганда мынау күйөө балам жакшы, кызым тилин угат деп коет дейт анан. Кош келипсиздер, майраңыздар менен. Молдекем мындай атайын келгенден кийин кичинен убактыңызды алам да. Айт, эмнеге келдиң? Мындай да бир тазаланайын деп, мечитке Кудайдын астында бир ички дүйнөмү тазалайын деп келдим да Молдеке. Уктай албай атам. Эмнеге уктай албайсың? Дем сал берейинби? Жок, билбейм. 3 жыл болду, уйкум жок такыр. Ой, 3 жыл мурун ушул Бишкекте bir karangı köçölerde get barsam 5-6 kişi bir üyden bir demelerdi cükütüp atkан eken bir nese düşüp kaldı. Nekende alıp karasam Kuday betin görsetme altın eken oldu ki. Allah de. Allah dedim. Arabayı geçti. O? Oşol? Үйгө апарып коюп койдум, бирөө жоготса издейб экен десем, эч ким издебейт. Ушуну апаргандан уйкум бузулду. Түндөсү чочубой гана уктай албайм. Бул уктатпайт. Бул дүйнөдө да уктатпайт, аркы дүйнөдө да уктатпайт. Уктатпайт экен могу. Азыр көп киши жүрөт уктабай. Анан бирөө жоготкон болсо издейт болуш керек деп күттүм, эч ким издебейт. Анан өткөндө бирөө айтып калды, бул алтын кимдики экенин бир билсем, Абдулла билет деди да. Анан мен айттым. Эң туура айткан, мен да Абдулла. Ошо мен айттым, биздин Молдекенин аты Абдулла эле деп өзү биринчи ойлодум. Муну милицияга апарсамбы? Жо. Эң туура алып келгенсиң.
Milisa деген ячейкадан, банктарdan çok olgun dizdik. Allah vergendi meçitte biz karayımız. Эми бирөө жоготкон болсо күнөөкөр болбойн дедим да болду. Hiç kanday günü mes bul. Tav aldın mı? 3 yolu kıykır. Gimdiki boldu. Туугандар, мынау алтын кимдики болсо ошо эмне болду? Men aytıp atamgo. Аны эч ким уккан жок, Ey uğavu uğpay bu urganın var. Puy etem. Ostu makırı kılası. Ey bolgonu 3 yolu aytıp koy boldu. Kayra kıykıra versen şariatı buzasın. Болбойбу? Bolboydu da. Жок эми пендебиз да баягы күнөө кылган болсо канча мынча тиги дүйнөгө барганда собобу тебе деп мечитке алып келип Sözsüz diyet. Sözsüz bir işke varasın. Buna men özüm güve olam. мен барганда сиз ошол жакта болосузбу? Oy anda kim güve olat sağa? Sağa varıp el toprak salıp getet ko. Men Cangız o şehirde kalıp keşke okup seni tuğra beyişke girgizip koyup anan getem. Жок эми молдеке мен өзү Кудайдан алтын деле сураган жокмун, мына чын. Yo sen suragan joksun bilip atam. Men surap atam da. Анан эмнеге мага берет анан кийин? Ay şehre sen arkulu berip atat ko. Ошону бир жогору жака бир телефон менен чалып, Рахман ушу мечитке алып келди деп айтып койсоңуз. Hazır mındayda telefon menen süyleşkönge bolboy. Telefon menen süyleşköndördü görüp atasın bu. Telefon menen süyleşsen giyin şeytanlar raspechатkadan taap alat bunu. Болбойбу, Bolboy. Демек туура эле кылдым да. En tuğrap geldin, en tuğrap gelgen. Өзүм да жеңилдей түштүм молдеке. O üyüne varıp jatsan mından da jengildeysin. Так. Bir gana nerse hiç kimge oğuzundan çıkmasın, makul bu. Жок, чыкпайт молдеке. İyi. Мейли анда. Абдулло. Rahmat. Жакшы. Неме молдеке? Allah! Halktan! Bar. Ayal менен күйөөсү телевизор көрүп отурат. Футбол көрөм десе, сериал көрөм мен азыр кином башталат. Жеңем 1 метр телевизорго жакын отуруп алып, ужас кино көрүп атыптыр. Бир малда бир ужас экранга чыгып, "Ва!" деген экен. "Апай!" десе күйөөсү отуруп алып, "Окшош, бирок апаң эмес" деп коётмуш. Стадионда жарыялап атат. Туугандар көпчүлүк эл келиптир, эл көп келиптир. Ким кайненесин алып келген болсо машина белек кылабыз. Эч ким унчукпайтмыш. Бирөө кыйкырып калыптыр. Мас өчүп калган. "Мен алып келдим кайненем." "Алып келиңиз" десе, кайненесин көтөрүп алып кетет. "Мына мен кайненем." Текшерип келсе, чындап эле кайненеси чыгып калып, ага суроо берип атат. Кайненеңизди сыйлайт экенсиз, жакшы көрөт экенсиз, урматтайт экенсиз, шунча элдин астында бир көңүл аштырган алып келипсиз" десе, "Маста, жок, кеп сыйда, урматта эмес, эл көп адаштырайын деп алып келдим эле" дейтмиш. Түнгі саат 3 чоң атам чочуп ойгонуп кеткен. Анча-мынча тамаша кой аксакалдар бар го, жөнө ойготпойт. Кемпирин тебет. "Тур, ей, тириксиңби? Тур. Тур деп атам." Чоң энебиз да көнүп калган, "Тебин белиңди карайын." "Тур деп атам." "Тебинбе дейм. Энеңде аксы калган жок." Тур кыймылдап атат. "Не дейсиң?" "Кыймылдап атат" дейм. "Качандан бери?" "Эмиле башталды." "Неберелер укса уят, акырын сүйлө." "Сен эмнени айтып атасың? Мен жер кыймылдап атат, жер деп атам." Болушсуң. Азыр эми бизде супермаркет, гипермаркет, мини маркеттер көбөйүп кетти. Байкасаңыздар, чоң аталарыбыздан бирөө супермаркетке кириптир.
Балам минералканы алып бер чаңкап кеттим. Сатуучу жигитке айтып атат. Ата бул витринада турат, көрсөтмөдө турат. Сизге муздагынан алып берем мына. Оозун ачып берген экен аксакалда чаңкап турган бир көтөрүп култулдап чутуп бериптир. Алхамдулилла деп калган экен. Ажы ошойсуз. Ажымын балам. Жашыңыз канчада? 78-де. Сакалыңыздан бир үчтүк жулуп бериңчи, мен да ажы болоюн. Балам бул витрина дейтмиш. Ажы аксакал да. Айылдан шаарга келген аксакалдар бир эс алып келели, шаарга барып, остановкада отурат эки аксакал. Өткөн кеткендерди карап, шаарды тамаша кылып отурса, троллейбус менен Мазда үлгүсүндө машина кетип аткан экен. Аксакалдардан бири айтып атат. О, жеңил машинага караганда мо автобус каттуу кетет. И десе, автобусту зымга байлап койсоң ушунча кетет, коер койсоң жаман каттуу кетет мунун. Бар болуңуздар, зерикпей отуруңуздар. Азыркы кол чабууларды аксакалдардын урматына бир чаап коелу. Рахмат. Сен өзүң көнгөн жакка сал. Мен өзүм көнгөн жакка салам. Мына ал жакта. О. Seniki suunun arka yüzüne düşüp kaldı o. Men jakta jalan urgaçı balıklar eken. Jırtkıçlar turbayı. İkra çaçıp atat bizdikiler. Malbay atat. Bunu o jerderle karmayılıç. Ya. Çekirtke ilip koygan başına. Bunu ol жерде, bu жерде жалаң çabaktar eken bolbaydı. Өзүнө сана балык деле түштү меселе. Жакшы түшөт мага. Негизи балыкты жакшы көрөм. Аялыма караганда балыкты жакшы көрөм да. Неге? Тышта байкуш. Сүйлөбөйт. Качан? Сүйлөйт. Öyle jata берет байкуш. Неге сүйлөбөйт билесиңби? Сен деле бир жакка сууга башыңды салып көрсөң сүйлөй албайсың. Бияка. Ya. Alsıraktan salgan jakşı o. Негизи могул айлампа мага жакшы түшөт. Ya. Айлампадан жакшы түшөт мага. Aylampadan ehtiyat kıl havayla. Çoңыраак balık uçup kalan süylep girip ketmesin seni suğa şavup otur. Balığa jem bolup ket. Sen öz erте менен эле балыкка чыктың беле? Özgom o iğnenin uçuna seni maylap turup tistap koysam bunları. Narınski sazanlar çöttөшөн да. Өзү сен балыкка чыктың белем не эрте менен? Ооба. Мен го балыкка даярданып чыктым, сен эмне галоштон келип алгансың? Неге деп коем, оштонсун да. Неме? Национальный кийимиң билбей эле эмнеге сурап алган турбайбы? Жа. Балыкка деген кишине мындай. Senin деле нарындык экениң билинип бератат. Мындай ысыкта керзой өтүп кийип алыпсың. Балык дегенде суудан алат. Сууга керзой өтүп кет. Мунун неме? Маасысы бар болчу. Не болду эле маас? Көчө конокко келгем да. Нарындык бир досум үйүнө конокко келсем, досум оштон келип калсың, чайды жакшы көрөсүңөр деп, самоорго чай кайнатам деп, самоор түтөп быкшып күйбөй, маасымы чечип алып үстүнө кийгизип алып момутуп атып, маасыны күйгүзүп коюптур. Кирсек жанында бирөө туруп алып мынтип коет.
Aa, çay 95 mi dediler? Yok 43 dedim. Masın razmeri 43 bolçu. Çay için demege çay kaynat bereyim degen go. Daha mı çıkıp kalgan go? Bizde hem çaydı kazangala kaynat berçilem sağa atayın samorga. Ya. Samorga kaynat bereyim deptir dem sağa. Aa, çay içkende үйренip alıpsыңар go. Biz mi? He. Sizlerden үйренбедік mi? Arzan da. Bozonu içi varlı kızar çöçelenger degen. Eline gele hoş korsan gele çay içerse görse arzan turbayım. Arzan Göçöden uktun bile. Beş parmak şeyiz. Ha, жақсы. Негізі балыққа барғандарда көп қызық оқиға болады. Өткенде біреу балыққа барып алып, иінен ұшына сөйлжан таппай, аяқты чоқып тұр, бияқты чоқып тұр, бақыш. Айласы кетен барып қармас керек болып тұр да. Кичінекей қағазға, кичіне қылып, сөйлжан деп жазып тұрып, иінеге салып, ырғытып қойса тартып қантып. Мумды тұр, көтерсе чоң қағазда балық деген жазу шығып тұр. Ошол балықты те пойызға алып барып пішіріп жеп атышып тұр. Өз негізі Етті көп жеген туғандар сілер, ет қалбай қалып сөйлжандар жебергенсіңер, біле оқышым, таппай қалып тұр да. Өз негізі оғышты қайырге барады балыққа. Бізде өр? Біз сөңкөлге бар, ошо пойызға келіп бер атқан балықтың бары жерде. Қайырге барады дейді, уйырмақы бармақ болы, су қала барады. Ошо қайырге суға барады деймін да. Кампыраватқа барады. Кампыраватқа? Ал кемпіраватыңарда балықтың бары туғандардықына кіріп кетті ғой. Неге? Ағып кетті де мұнар жылып. Өзбекстанға о? Суысы кетіп балығы қалып қалды, ошосын қармалауыз біз. Суысалардықы, балығы біздікі. Балығында кетпей тұрау кен өшерделі. Өліп қалмақ қолы? Жо кетпей тұра өріп тұру деймін да. Кетіп қалды әмінесілерінің суыңар қошуаға юпи қошу өрді дейсің бі? Суына жөн ішпей, юпи қошу içete кезіңерділер? Жо, аны біз içпейбіз, аны біздің балықтар içет. Мұрда кола içкен, кейін юпи içе отқанда көріп қапсыңар. Біз арғандай түрлі неме беріп тұрабыз. Негізі балық суының қош, біз түрмесерден қармап атабыз. Жана суының қошылған жерлерінен жақсы түшет дейді балық. Біз аны бар билбейлі көрінген жерде салып жүреміз да. Өзі негізі балыққа барған кіші қиялданып, кешке отыра берсе, бір ой келет білесің бе? Алтын балық қармап алсам дегенше. Сен ештеге алтын емес жүнекей балық қармай албай қоясың ғой? Бірақ ошонда дел алтын балық қармап алсам деп қиялданасың ғой? Өйткені алтын балық дайыма қармап алсаң айтат қой? Эмне желанияң бар дейт қой? Мен ойлай берем, ушу эгерде аялдар балыққа барып қалған болса, негізі мо балықты еркектер барып қармайды қой? Ушуну аялдар ойлап тапқан да. Қалып эле балыкты сен жакшы көрөсүң, бар деп, өттүк кийгизип, неме кылып эле воскресенье күнү эптеп бир суун жегине жөнөтүп берет, кечке эңшейип отуруп кечинде келесиң. Ал просто бир жака барбасын деп эле балык жакшы көрөсүң деп эле жөнөтүп берген. Эгер аялдар өздөрү балыкка барып калганда, алтын балык кармап алса, аял эмне деп сурамак эле билесиңби? Эгер аял алтын балык кармап алса, митмек да. Эми балык айтат да, айт эми желанияң, 3 желанияңды айт, аткарайын десе, аял митет бош керек да. Мага эки этаж үй, жакшы машина, кийимдин түрлөрү, косметиканын түрлөрү болсун, Франциядан атырлардын баары болсун да, чет мамлекетке путевка, бул биринчиси дейтмиш. Балык түшүнбөй, көзү сага окшоо. Дагы эмнени сурайт болду экен. Алтын балық мына бекерчү. Көрүңөр. Алтын балық десең эсиме келди да. Биздин чоңдор сүйлөшүп алтын балық кармаганы барыптыр.
Tegeyinler. Barbarbaran birös алтын балық кармап алып турду. Анан сураптыр, мага айткыла 3 жыл аңар айтта мен ошону аткарып берейин десе, биздикилер айтты, 3-тү эмне кыласың? 2-ни эле аткарып бер дептир. Айт, эмне кылайын десе айттыр. Мунуго кумтор маселесин чечип бер. Анан гансини бирдеме кылып чыгарып бер десе, балык айттыр, "Я, лучше жеп коерлам, ошол оңой" дейтмиш. Алтын балык ба? Россияда кыргыздардын мале көбү Россияда жүрөт эмеспи? Стройкада иштеп аткан бир 2 кыргыз зериккен го. Коям бир күн демаш дей салалы деп барып алып, бир Россиянын бир көлчөгүнө барып алып балык салып отурса, алтын балык чыгып калыптыр. Анан алтын балык айттыр дем. Чыкса экөө экен. Эми экөөң бирден желанияң айтам, аткарып берейин деген го. Десе, бирөөсү айтатмыш. Мага ысык көлдүн жээгинен 9 этаж пансионат. Десе, экинчисин сенчи десе, беркиси. Ошол 9 этаж пансионатты ушул Айдар экөө шыбайлы деп коет дейт беркиси. Эми бөлөк клиенттер жок болсун. Экөөбүз чыккылалы дептир да. Балыкта деле айтпайм, ар нерсеге жолугасың балык кармап жүрсөң. Мен баягы момунда кыйшык балык кармабадым ба? Момунда кыйшык балык экен. Апыртатсың, апырт тересиң. Ама? Любой эле балык түс го. Кыйшык неме бурулуштан кармадым да, бурулуп аткан жерден кармадым. Алда эркек балык ошо бурулган боюнча өлдү да. Өлүмгө тике кара деп туруп өлдү окшойт мен сен. Ар түрлүү балык. Өз негизи балыкка биз эле барат экенбиз десек, шеф да барат экен да. Атамбайдын баласы. Эми тияк бияка барганда убактысы жок. Ушул жерден эле зериккенден эми балыкка баргысы келген го. Ак үйдүн эле 7-ташынан эле кайырмак салып отурса, ташы билинип калыптыр. Илинип калса, эмне илинип каласың деп соттоо жетмиш. Баягы негизи сузакта суу аз да, анча билбей илинип калса керек да. Тиги көлдүккө эмерек да суда көнүп калган, ал илинбей калган да. Өз негизи могу гайлер деле балыкчыларга окшош экен. Байкап турсаң мындай, биз мондай болгон суу токтоп кеткен көлчүккө келгенде алабыз го. Алар дагы мындай бир бурчта, мындай перекрестктерге туруп алат го мындай. Балыкчылар окшош. Алардын турган жерлери жаман кызык. Мен бир жолу Ошко барып калып, кетип баратсам, момунча бутканы тиги отуруп алып тур, бутканын ичинде 4 бурчтук кичинекей. Жөнөтпөй барып, гай менен тамашалашып кайында бардым, машинаны барып, токтоп терезени ачтырып, "Ассалому алейкум" десем, "Ва алейкум салам" дедиле. "Эмне единисе салып атасыңбы?" дедим. Жана единисе салгычтарга окшоп отуруп алат го. Десем, ошондон кийин ошол гайын атын чок иштескендер загрузка коюп коюптур. Өз чын атын Нурлан болчу. 2 Нурлан бар экен, анан бирөө загрузка коюп коюптур. Мен да бир жолу машина менен кетип атсам, машинанын аркасынан кара түтүн чыгып калган. Мотор неме болду. Анан гай тосуп калып атпай. Тосуп калып эле жакын келгенде таанып калды. Бол, кетер. Эмне түтүн чыгып калды деп түтүн жанына келгенде, как раз тушуна келип калган суратпай. Эмне түтөп калган дедиле. Мен тамашалап, "Эми силердин ишиңер жүрсүн" деп аластап коеюн деп, деп газ басты. Ошойдон аласталган бойдон капкара болуп калып калды. Ошойдон анын аты Аласчы. Негизи баягынычы биз мен үйгө келатканда постоянно эле бурчтан, пишпектин бурчунан элечи гайлер тосо берет да. Анан эми таарынып калбасын, эми анын үстүнө алып көнүп калган кишилерге да неудобно болуп, постоянно берип кое берем да. Анан бир күнүгө өтүп баратып 5 сом берсем, таарынат. Сен эмне бизди шылдыңдап атасыңбы? Эмне тамашалап атасыңбы? Биз экөөбүзбүз. Жок дегенде 50 сомдон 100 сом берип койбойсуңбу дейт. Мен айттым, эми кечирип коюң, мен бүгүн просто жөө кетип аттым эле дедим. Жөө кетип ат берсең. Биз го кампироваттан кармайбыз. Силер каяктан кармайсыңар балыкты? Биз каяктан кармалат? Силер бийик жерден тоонун башында өзүнчө көлмөлөр бар бизде. Бийик. Жо таң алыштуусу кайырмак сапты көтөрүп кетет экенсиңер, дереттер менен чыгып кетип, кечинде топоз кармап келет экенсиңер го силер.
Топоз? Тынар. Ал кайрылмак эмес, ал укурук. Силер топозду балыктын ордуна жесеңер, балыкты зубачкада эле пайдаланат экенсиңер да силер. Биздегі сөңкөл бар эми балыкка барсак болот. Бирок силер балыкка барганыңар кызык го. Укурукты асынып алып түмөл алыска кетип аткансыз, эшек минип аласыз. Макапаянын ичине кетип каласыңар. Ал карачы. Нарындыкта өмүрү эгин эккен эмес. Ал кайрымак эмес, ал кетмен деп коет аны. Кетмен? Аны ошол жерге алып барып жүгөрүнүн боюна, маканын боюна эшекти аркандап коюп, наракта суу сугарабыз. Суга сугарабыз кетмен менен. Эшек беракта ошо маканын боюнда мака жеп туруп турат. Мака жеп туруп турат? Анан менен мака жейт деген ошондон калган. В общем, эчтеге түшүнбөгөм, жаман тупойсуз да. Абдулда айтмакчы, өмүрү эгин экпесеңер, алма менен экенин билбей, пиязды алма деп жеп отурсаңар, анан каякта кетмени билесиңер. Өзгө сиз менен балык эмес, ошум туалетке чогуу бара турган адам эмес. Анда энсең буларда нормальный туалет ham жок да. Койчу. Мен лучше сатып алып эле жейинчи балыкты коеюн. Сатып алган арзандыраак түшөт экен. Анын үстүнө ошто бүт эле арзан да өзүңүз айтмакчы. Кармасаңыз мага да ала барасыз ушул жерден. Адатыңча дагы кеттиң. Кеттим. А мейли. Аялыңан корккондо эле ушундай бир адатыңды баштайсың да. Кандай? Аялыңан корккондо эле ушинтип шылтоолоп баштайт экенсиң дейт. Сиз коркпойсузбу? Жок. Ошон үчүн отурбайм, даярданып алып. Жөн, наоборот, сиз аялыңыздан коркуп отурасыз да. Балыктан бир жака жыла турган болсоң, мойнуңу жылам деди, келип отурасыз ошол жерде. Коркпогондук үчүн 3 күндөн бери үйгө барбай отурам го ошол жерде.